да бир убакыт берсеңер эмеге мырзага. Келбейсе мен эмне кылайын? Жүрөгүмдү кыйнайынбы сен ушу төлөгөндү сүй деп? Гүлкайыр Жок, мындай өтө мындай кызыктай эле бир ситуация болуп атат да. Гүлкайыр, эмне үчүн келдиңиз? Вообще түшүнүксүз айтып атасыз. Мен эч кандай мамиле куруп көргөн эмесмин. Азыр сизге ушундай сонун мына долбоор сонун мүмкүнчүлүк мындай сиздин жаныңызда мен чындай сиздин жаныңызда танышып көргөм да. Мырзадайын эле көрөм да чындап. И гүл күлдүрөт десең күлдүрөт, түз жүр десең түз жүрөт. Сонун мырза да. А өзүңүз эле мен отношения болуп көргөн эмесмин деп эле такып атасыз. Это вообще эч кандай отмазка эмес. Анан 30га чындап эле келип калдыңыз, айтылат да бул деле нерсе. Биз бул жака долбоорго ошол үчүн келдик. Анан вообще түшүнүксүз болуп атат да Гүлкайыр айым. Чындап колдогуңуз келип атат сизде. Түшүндүрүп айтып берип атам да. 30га чыктым эле деп мага жакпаган балага турмушка чыга берейинби или кандай? Жок. Негизи мындай деп коет да, катуу тийсе кечирим сурайм. Өлөр адам жер тандабайт, кара далы эр тандабайт деп коет. Жок. Ошо сен ошо Жок, биз сизди тандабай алыр да. Гүлкайыр айым, сиз мындай туура түшүнсөңүз, сизди мындай возрастыңызды айтып кемсинтип же ылдыйлатуу эмес максатыбызчы. Сизге болушунча эле жакшылык каалап атабыз. Сиз ошону түшүнбөйт. Рахмат. Төлөгөн мырза байкуш мындай чындап мындай искренне мындай чын ички сезими мындай ачык жүргөн баарыбызга билинет да. Сизди кыйнадыган жоксуз, бирок ушунча убакыт өтүп эң көпкө созулган мамиле сиздердики болуп атат да бул долбоордо. Анан туруп эле ушинтип айтканыңыз өтө бизге көп суроолор жаратат. Анан албетте 30 жаштасың деп деле айтабыз да. Баарынан ошо долбоорго келгенден кийин анан мен эч качан кылып көргөн эмесмин, анан коркуп атам деген нерсе аябай эме го. Эч кандай коркуп атам деп айткан жокмун. Мен келечекте жолдошумду көрө албай койдум деп атам. Хорошо. Өзүм ошо 2 ай сүйлөшүп көрөйүн, может та болуп кетет деген ойдо болдум. Болбой атат. Гүлкайыр айым, сиз эми буга чейин балким дарама көрүп, турецкий сериалдарды көрүп. Мен вообще дарама көрбөйм, көргөндө. Эми кара сериал же кинолорду көрүп, балким сиз ужас кино көрөт, ужас. Мен оюмча Гүлкайыр айым мындай ушу жашка чейин келип бир идеальный адам издеп жүрөт да. Бирок идеальный адам жок. Балким сиз чыныгын айтпай атасыз да, бир какой-то бир аракети жакпадыбы, же мындай келбети жакпай калдыбы, же Болот мырза айткандай эле мындай сизге кандай мындай веселый адам керекпи? Эми анчалык эмес да веселый дегенде. Балким чындап эле Гүлкайыр айымга кичине скучно болгон үчүн эле мындай токтотот да, веселый адам эмес да. Болот мырзанын сөзүнө кичине кошулуп кетем да мен деле. Кайыр, сиз бир прям серьезный отношенияга кетип атасыңар да азыр. Ошолдан азыр коркуп качып аткандайсыз да. Бул мырзаны, например, жаман көрөт деп ойлобойм да. Наоборот, сизге жагат окшойт, но сиз коркуп аткандайсыз да. Бул следующий этапка. Бул ответственность да чоң мындай. Сиз аракет кылып, наоборот, ошол корккон нерсеге кирбейсиңерби, дальше өтпөйсүңөрбү да, токтотпой мындай жакшылап карап, жакшылап сүйлөшүп дагы мындай. Азыр ким келсе да сизге качып бересиз да. Определенный моментке мамилеңиз жеткенден кийин качып баштайсыз. Азыр ким келсе да, мындан даже бул мырзадан да жакшыраак адам келсе да ошентип качып баштайсыңар.